Акжол Махмудов өттү. Кыргызстандык балбан Акжол Махмудов Олимпиада оюндарында грек-рим күрөшүнөн жарым финалда 6-2 эсебинде жеңүүчү аталды. Ал Карапет Чалян менен таймашып, жарым финалда утукка ээ болду. Финал Бишкек сааты боюнча 16:30 болот. Акжол Махмудов 22 жашта, эл аралык класстагы спорт чебери, Азия чемпиону жана Азия оюндарынын күмүш медалинин ээси. Буга чейин Акжол 77 кг салмак категориясы боюнча килемге чыгып, Тунис өлкөсүнөн барган спортчу Ламжет Мафи менен 1-8 финалда күрөштү. Натыйжада Махмудов 11-0 эсеби менен атаңдашын жер каратты. Муну менен кыргызстандык балбан чейрек финалга чыкты. Эми болсо финалга жолдомо алды. Эскерте кетсек, Акжол апрель айында Алматыда өткөн турнирде Токио Олимпиадасына жолдомо уткан. 3 августка карата Олимпиаданын чучукулагы тартылды. Мында Айсулуу Тыныбекова жана Атабек Азизбековдун атаңдаштары аныкталды. 3 август 1-8 финал 62 кг Айсулуу Тыныбекова, Анастасия Григорьева. 1-8 финал 87 кг Атабек Азизбеков, Виктор Лёрниц. Таймаш Бишкек сааты боюнча саат 8:00 башталат.